Аялдар, эриңизге рахматтуу болуңуз. Көчөдөн бир нан алып келеби, лепешка алып келеби, арзыбаган чипачипс алып келеби. Ушул алып келген нерсең ушул түзүгүрөөк нерсе алып келбейсиң, мен сага 4 килограмм эт дайындадым эле го дебеңиз. Не алып келсе колуна карап колдагын алып, Алла ыраазы болсун. Атасы, сиз бар, биз бар. Сиз багып атасыз. Сиз көчөдө согушуп нанды алып келип атасыз. Деп колундагы кетмени болобу, бир сантехник инструменти болобу алып, ушунун нанды алып келип атасыз деп чаңын арчып, тазалап жерге коюп коюңуз. Айтканда таап бересиз. Намкөр аялдар көбөйдү. Торт алып келсең да, сугушенка алып берсең да айырмасы жок да, былтыйып тура берет. Бир ыраазычылык жок, бир рахматы жок. Рахмат, сиз красавчик, сиз тагып атасыз. Молодецсиз. Бизди багып атасыз. Нааразы аялдар көп да бүгүн. Башкаларга бүт мечтать этип салыштырып алган. Фаланча досум бүт подружкаларым соцсеттеги жарым группам эс алып жүрөт Токиодо, Таиландда. Бүт намкөрдү өзүнүн салыштырып алган башка бирөө. Сен башкасың, алар башка. Алар жеткен деңгээлден сен көбүрөөк турасың, бийигирээк турасың. Аны билбей. Намкөр да. Комфорт зонасы муну бүзүп бүткөн. Жылтырак кафе жашоосу, жылтырак жашоолор, сүрөт, реклама жашоо муну бүзүп бүткөн. Намкөр. Намкөр аял болбоңуз эч качан. Башкаларга эч качан өзүңүздү салыштырбаңыз. Күйөөңүзгө ар дайым рахматтуу болуңуз. Не алып келсе да рахмат айтыңыз, кабыл алыңыз. Күйөөңүздү мактаңыз. Бул күйөөңүзгө мотивация болот. Эртең сөзсүз таап келет ошол сиз айткан нерсени. Карыз кылып болсо дагы таап келет. Көчөгө чыгып базарга барып мынаны алып бер дебеңиз. Мени кандай көйнөктө көргүңүз келет? Мени кандай фигурада көргүңүз келет? Ошого жараша ткани алып бериң, ошого жараша кийим алып бериң десеңиз, кургатылган эт, кургатылган күрүч, өзү мечтать эткен көйнөктү сизге алып берет. Мага ушунусу десеңиз, анда ичинен жыл дейт да. Ошон үчүн мамиле кылганды билиңиз. Күйөөңүзгө ар дайым рахматтуу болуңуз, дейт карындашым.